Июндун мээ кайнаткан аптабы. Бишкекте жарык жок. Суу менен уюлдук байланышта өчкөн. Дүкөндөр болсо жабык. Электр энергиясына болгон кескин таңкыстык көйгөйүн жоюш үчүн бийлик чакан ГЭСтердин курулушун баштайт. Мамлекет чыгымы көп экенине карабай электр энергиясын алардан сатып алууга даяр. Клуб менен Темиров Лайф бул схемадан кийин пайда таап жатканын аныктады. Спойлер, баягы эле президенттин достору. Кыргызстанда электр энергиясы тартыш болгонуна көп болду. Жарык өчүрүүлөр жада калса борбордо деле жаңылык болбой калган. Веерные отключения введены в часы максимальных нагрузок утром с 6:00 до 9:00 и вечером с 18 до 21:00. В местных администрациях составлено расписание, когда и в каком районе погаснет свет. Причина, по которой пришлось пойти на такие ограничения – реконструкция гидроагрегатов Токтагульской и Уч-Курганской ГЭС. Из-за ремонта располагаемая мощность электрических станций снизилась на 290 мегаватт. На данный момент Кыргызстану недостает 3 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Этот объем республика закупает у своих партнеров, в частности у Казахстана, России и Туркменистана. Но в ближайшее время государство серьезно намерено изменить свой статус с импортера на экспортера электроэнергии. Өзүбүз суу башында отуруп алып башка өлкөлөрдөн электроэнергия сатып алганыбыз өтө уят иш. Суу башындагы өлкө үчүн уят дейт Садыр Жапаров. Албетте, бул айтканынын калети жок. Жапаровдун тушунда ондогон чакан ГЭСтер курула баштады. По словам Джапарова, принята новая среднесрочная тарифная политика, упрощен порядок предоставления земельных участков, отменен НДС для импорта энергетического оборудования для установок на основе возобновляемых источников энергии, разработаны механизмы сотрудничества государства и потенциальных инвесторов, включая освобождение от лицензирования и продление льгот до 15 лет. Энергетика министринин айтымында 3 жылдан кийин чакан ГЭСтер энергетика тармагындагы 80% таңкыстыкты жаба алат. Анткени менен бийлик Кытайга энергия бере баштайбыз деген планы менен бөлүштү. Андан тышкары чакан шаардын көлөмүндөй энергия сарптаган майнинг фермалар дагы бар. Андыктан чын эле жарык өчпөй жашап калабызбы дагы деле чоң суроо бойдон. Ал эми чакан ГЭСтин кожоюндары пайдасын көрө берет. Мамлекет алардан электр жарыгын 4,42 сомдон сатып алып, калкка жана өндүрүшчүлөргө 1,5-дан 3,5 сомго чейинки баада кайра сатат. Бул өтө пайдалуу бизнес экенин өздөрү дагы мойнуна алат. Бул инвесторлорду кызыктырат, анткени өзүн актоо мөөнөтү болжол менен 6-8 жыл. Алар бул мөөнөткө акча салууга даяр. Өзүн актоо мөөнөтү аяктаган соң чакан ГЭСтерде орто эсеп менен электр энергиясынын өздүк наркы 60 тыйындан 1 сомго чейин төмөндөйт. Албетте, башында биз курулуш иштерине 1,5 миллион долларга жакын каражат салышыбыз керек. Бирок кийин элестетип көрсөңүз, киловаттын өздүк наркы 1 сомдон да ылдый, а сиз дээрлик 5 сомдон сатасыз. Ортодогу айырмачылыктан түшкөн пайда толугу менен өзүңүздө калат. Жана ушул 15 жыл бою. Эң башкысы, президент алмашпай тактада көбүрөөк олтурса болду. Биз чакан ГЭСтерди ким куруп жатканын карап көрөлү деп чечкенбиз. Анан эле инвесторлордун арасынан эски таанышыбызды жолуктурдук. Азат Бурканов, президенттин досунун баласы. Ал буга чейин 2 чакан гидроэлектростанция курган жана бери дегенде дагы 2-ни куруп жатат. Баары тең жеңилдетилген шартта. Буркановдон жана башка чакан ГЭС ээлеринен мамлекет электр жарыгын элге саткан баадан 3 эсе кымбат алат. Айырмачылыкты эл жабат. Биз жана сиз төлөгөн салыктан алып бюджеттеги дотациянын эсебинен.
Бул бизнесте Буркановдун өнөктөшү Нурсултан Чилтенов, аны Аскар Акаевдин агасынын уулу жана Жапаровдун кудасы деп айтып келишет. Айтор үй бүлөлүк карым-катыш. Буркановдордун үй бүлөсү Жапаров бийликке келгенден тартып эле мамлекеттин эсебинен байый баштаган. Мисалы, Жапаров келгени өлкөдө кумаркана ачууга уруксат берилген. Казинонун ээси Бурканов экени расмий тастыкталды. Кыргызстанда казино ачууга биринчилерден болуп Казинону өлкөдө биринчи болуп ким ачты дейсиз? Туура. Азат Бурканов. Жапаровдун тушунда Буркановдун адамдары Мадина базарынын жанындагы бир катар объектилерге ээ болушкан. ЖВИ заводу жана Сан Сити спорттук борборун айтсак болот. Ошондой эле Кара-Балта курулуш материалдар заводу дагы ушуларга өткөн. Ал эми мунун алдында аты аталган объектилердин мурдагы кожоюндары камакка алынып, же бийлик органдарынын басымына кабылышкан болчу. Казино, завод, чакан кез баары келип президенттин досунун айланасына топтолгон. Садыр Жапаров: менин айланамдагылар бизнес кылса болбойбу? Анын эмнеси бар экен? Алар өлкөгө пайда алып келип жатышат деши мүмкүн. Анткени өлкөдө Буркановдордун үй бүлөсүнүн таасири өскөнү тууралуу Клоп жана Демиров Лайф чыгарган мурдагы иликтөөлөргө ушинтип жооп берген. Бирок энергетика тармагына кеткен дотация казына үчүн олчогон сумманы түзөт. Былтыр эле бюджеттен энергетикадагы таңкыстыкты жабууга 9 миллиард сомго жакын бөлүнгөн. Буркановдун кеси жашыл энергетиканын жаңы объектилеринин бир бөлүгү гана дешиңиз мүмкүн. Бул дагы туура. Бирок биз бул тизмени толук карап чыктык. Мындай мамлекеттик деңгээлдеги берекеде кокустан кошулгандар дээрлик жок. Кыргызстанда чакан кестин арты менен дагы ким пайда көрүп жатканын кийинки видеодо айтып беребиз.